Дүйшөмбү күнгө алынган соңку кабарлар менен тааныштырууну баштайбыз. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардын кыскача мазмуну. 1 декабрь дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү. Бул датага карата уюштурулган иш-чара тууралуу бүгүнкү чыгарылышта. Лейлек районунун чек арадан көчүүчү тургундары жаңы конуштарга жайгаштырылып бүттү. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоо жыйынтыкталды. 1 декабрь дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү. Бул күн ВИЧ-СПИД тууралуу маалымдуулукту жогорулатууга, алдын алууга жана бул илдет менен жашагандарды колдоого багытталган. Даталуу күнгө карата иш-чара уюштурулду. Белгилей кетсек, бул коркунучтуу илдетке чалдыккандардын басымдуу бөлүгү 20-40 жашка чейинки курактагы адамдар. 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк ВИЧ инфекциясына каршы күрөшүү күнү деп жыл сайын 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү. Бул күнү ар бир жарандын маалымдуулугун жана жоопкерчилигин, адамдардын өмүрүн сактап калууга жардам берген маалыматтар айтылат. Оору жалпы коомдун негизги маселелеринен, коркунучтуу оорулардын бирине кирип калган. Бирок тилекке каршы жыл сайын 1 айлыкты өткөрүү менен жерлерде иш-чараларды өткөргөн менен оорулардын саны жылдан жылга көбөйүп атканы бизди өкүндүрөт. Өзүңдү жана жакындарыңды коргоонун эң жакшы жолу маалыматтуу болуу. ВИЧтен сактануу мүмкүн. ВИЧтен коргон, келечекти сакта. Ар бир адам маанилүү. Дал ушул чакырыктар Атайын командалардын Дубал гезитинде чагылдырылган. Стигмага тема койдук. Стигмага жол жок, адамга мээрим керек деп. Мен СПИДке каршы күрөшүү бул ар бир адамдын өмүрү үчүн баалуу да. Ошол үчүн мен СПИД менен ооруган адамды бөлбөгөндү түшүндүрөйүн дедим да. Ошол жукпай турган жол, жуга турган жолдорун билип, ошону ошон үчүн стигмага жол жок деп тема койдум. Бөлбөш керек. Эгер бөлсөк, ал СПИД менен, ВИЧ менен ооруган адамдын психикасы бузулуп, стресске учурап, анан осложненияларга алып келет дагы, оору тез өлүмгө учурашы мүмкүн. Жаштардын үнү медициналык мекемелер жана башка ишканалардын Дубал гезиттери калыстар тобунун талкуусуна берилип, жыйынтыгында 3-орунга кургак учка каршы күрөшүү мекемеси, 2-орунду кан борбору, 1-орунга болсо Баткен мамлекеттик университетинин студенттери татыктуу деп табылды. Батмудан 1-орунду алып келдик. Бул жака да келип, бул жактан да 1-орунду алдык. Могу биринчи сүрөттү могуну алганда бул дүйнө жүзү СПИДке каршы 1981-жылы 5-июнда Америка тарабынан каралган. Биринчи ошол жактан чыккан. Ошондон бери дүйнө жүзүндө кооптуу оору болуп келет. Акыркы времяга алып караганда мындай 1000ден ашуун, анын көпчүлүгү жаштар. Ошол коргонбогондуктун себебинен болуп чыгууда. Энеден балага өтүү дегенде бул бала төрөлүшү менен эле энеден балага өтүп атат. Ошондой эле жөлөк пул берилет балага 1,5 жашка чейин. Ошол жагын айттык, жана кан аркылуу жугуу. Азыр медицина тармагында жукпайт ал наркологиялык жактан болот, жугат көпчүлүк мемеси. Ошол нерселерди, ошол сүрөттөрдү чагылдырып бердик. Бул коркунучтуу илдетке чалдыккандардын саны күн санап өсүп жатат. Айрыкча 20 жаштан 40 жашка чейинкилер арасында көп байкала баштаган. Инфекцияга чалдыккандардын саны жалпысынан область боюнча алганда 380 түзөт. Алардын эми көпчүлүк проценти пайызы 20 жаштан 40 жашка чейинки аралыктагылар. Булардан ВИЧ инфекциясын аныктоо боюнча мына миграциядан келген оору адамдарды анализдерге алып аныкталат. Ошолордун ичинен эгер инфекция вирусын жугузуп алгандар болсо, аларды тездик менен барып, бардык анализдерин аныктап, дарылар бериле баштайт. СПИД илдетин алдын алуунун негизгиси кокус мамиледен алыс болуу, инъекциялык заттарды колдонууда. Ийне, шприц, тешүүчү, кесүүчү шаймандарды эч качан бөлүшпөө керек. Тиш доктуру, сулуулук салондору, косметология сыяктуу кызматтарда стерилдүү бир жолу колдонуучу шаймандарды колдонуу талап кылынат. Фарида Убайдуллаева, Жоройок Кубанычбек уулу, жаңылыктар. Ар дайым СПИДтин алдын алуу
Эмки парламенттик шайлоодо онлайн добуш берүүнү киргизүүнү пландап жатабыз. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бүгүн ынтымак ордодо жогорку кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого көз салган эл аралык байкоочулар миссияларынын жетекчилери жана бир катар мамлекеттердин борбордук шайлоо комиссияларынын төрагалары менен жолукканда билдирди. Өлкө башчысы белгилегендей, буга чейин партиялык тизмедеги 1ден 10го чейинки орундар $1 миллион баштап сатылчу. Депутат болом дегендер орунду сатып алгандыктан үгүт иштерине катышпай, эл алдына чыкпай эле мандат алышкан. Ошондой эле карусель деген да сөз бар эле. Адамдарды бир участоктон бирине ташып, добуш салдырышкан. Азыр ушундай коррупциялык көрүнүштөр жок кылынды. Кайталап добуш берем десе, кайсы участокто добуш бергени чыгып калат. Шайлоо мажоритардык системада өттү. Талапкерлер өздөрүнүн программаларын элге тааныштырышты. Биз кийинки шайлоолордо онлайн түрдө добуш берүүнү киргизүүнү пландап жатабыз. Мында шайлоочулардын катышуусу 80% чейин жетиши мүмкүн. Бул ыкманы президенттик шайлоого колдонууга жетишпей калабыз. Эмки парламенттик шайлоодо онлайн добуш берүү ыкмасын киргизүүнү пландап жатабыз, деди мамлекет башчысы. Шайлоодо 3 округтан алдыга озуп чыккан талапкерлер тууралуу кыскача маалымат. Автоматтык саноочу урнанын жыйынтыгы менен Баткендеги 3 округтан төмөнкүлөр депутат болушту. Номер 1 шайлоо округу боюнча Чыңгыз Ажыбаев буга чейинки жогорку кеңештин 7 чакырылышынын депутаты болгон. Исманали Жороев Илекстрой Групп компаниясынын жетекчиси. Камила Талиева буга чейинки жогорку кеңештин 7 чакырылышынын депутаты болгон. Номер 2 шайлоо округу боюнча Ырысбек Атажанов, Бактияр Калпаев өткөн. Алар буга чейинки жогорку кеңештин 7 чакырылышынын депутаты болгон. Айымдар арасынан номер 2 шайлоо округу боюнча Бурун Аманова көп добуш алган. Ал жогорку кеңештин мурдагы депутаты болгон. Ал эми номер 3 шайлоо округу боюнча Равшан Рыспаев буга чейинки жогорку кеңештин 7 чакырылышынын депутаты болгон. Жаныбек Аматов Кызылкыя шаардык кеңешинин төрагасы. Махабат Мавлянова буга чейинки жогорку кеңештин 6 чакырылышынын депутаты болгон. Эскерте кетсек, бул автоматташтырылган эсептөө системасынан алынган алдын ала жыйынтык. Ал эми чет өлкөдөгү добушканалардын жыйынтыгы толук эсептелип бүт элек. Акыркы жыйынтык кол менен эсептелип бүткөн соң борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан расмий жарыяланат. Бүгүн Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Индиянын Кыргызстандагы элчиси Бирендер Сингх Ядавды кабыл алды. Министрликтен билдиришкендей, Жээнбек Кулубаев быйылкы жылдын 17 ноябрында өз ара түшүнүшүү жөнүндө 2 меморандумдун кол коюлушун канаттануу менен белгиледи. Жалпы дарыгердик практика борборунда жана Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинде долбоорлорду ишке ашырууга багытталган бул документтер практикалык эки тараптуу кызматташуунун маанилүү көрсөткүчү болуп саналат. Өз кезегинде элчи Кыргыз тарапты 2025 жылдын 30 ноябрында өткөн парламенттик шайлоонун ийгиликтүү уюштурулушу менен ошондой эле Бишкекте өтүп жаткан ири эл аралык иш-чаралар менен куттуктады. Мындан тышкары Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан реформаларга жогорку баа берилди. Тараптар ошондой эле өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмүн жогорулатуунун мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгып, бул багытта 2025 жылдын 5-6 июнунда Нью-Делиде өткөн Борбор Азия-Индия диалогу министрлеринин 4-чү жыйынынын жыйынтыгы боюнча жетишилген макулдашууларды өзгөчө белгилешти. Мындан сырткары жогорку деңгээлдеги эки тараптуу сапарларды уюштурууга байланыштуу пикир алмашуу болду. Лейлек районунун чек арадан көчүүчү тургундары жаңы конуштарга жайгаштырылып бүттү. Алар үчүн мамлекет тарабынан 76 турак жай курулду. Тагыраагы Лейлек районунун Разаков айылына 60 турак үй, Максат айылына 16 турак үй курулган. Учурда жаңы конуштардын инфраструктуралык курулуштары уланууда.
Биз азыр Лейлек районунун чек арадан көчүрүлө турган тургундар үчүн түптөлгөн жаңы конуштабыз, тагыраагы Разаков айылында. Мында жалпы бирдей типтеги 60 үй курулган. Бул жаңы үйлөргө Лейлек районунун Сада участкасы жана Разаков айылынын 2 көчөсүнүн тургундары бүгүнкү күндө толугу менен көчүп келип, жайгашып жашап жатышат. Үйлөрдүн баары ремонту бүттү толугу менен. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр байкагандай асфальт иштери, жолдор жасалган. Сууну тартып келатабыз. Жана өзүңүздөр көргөндөй бала бакча бүгүнкү күндө курулуп жатат. Бардык электр тармактары, мамычалардын баары тартылган. Үйлөрдө жарык бар. Өтөйүн деп жаткан жумуштардын арасында бул суу маселеси жана канализация маселеси. 1 жума 10 күн ичинде чечилет. Азыр булар суу ташып жатышабы ошондо? Сууну ташып алып келип жатабыз биз. Биз суу менен камсыз кылып жатабыз. Бул убактылуу нерсе. Бүгүнкү күндө бардык көрүп өзүңүздөр көргөнүндөй траншеянын баары казылды, трубалардын баары проклад кылып жатат. Жана суу скважина каздык, суунун баары чыкты. Бардык жагынан элдер суу менен камсыз болот. Мындагы үйлөр баары окшош, бирдей типте салынган. 3 бөлмөлүү, мындан сырткары ашканасы, санузели жана буюмдарды сактоочу атайын бөлмөлөр дагы орун алган. Эң негизгиси заман талабына жараша бардык шарты менен курулган. Мындан сырткары мына ушундай ар бир бөлмөлөрүнө жылытуу системалары орнотулган. 6 күн болду бүгүн келип жашаганыбызга. 6 күндүн ичинде биз берде абдан жакшы сонун уктадык. Себеби биз ал жакта тажиктар менен кыргыздардын чек арасында ортосунда жашачу элек. Уйку жок эле бизге. Биз мындай коркуп жашачу элек. Азыр энди карасак адамдарыбыз бардыгы бетиге кан жүгүрүп курсам болуп атат да. Чек арадагы Максат айылынын тургундары үчүн ушул эле айылга жалпы 16 жаңы турак үй салынган. Бүгүнкү күндө жашоочулар толугу менен көчүп келип отурукташкан. Өзүңүздөр байкагандай бул жерде турак үйлөр толугу менен бүткөн учурда инфраструктуралык курулуштар жүргүзүлүп жатат. Көмүр берилет, сыра жагасы бар да эми. Жаңы түптөлгөн конушка көчүп келип жайгашкандардан президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменов кабар алды. Облус башчысы алдыда жаңы конуштун инфраструктурасын өнүктүрүү багытында жумуштар бүткөрүлүп, тийиштүү бардык шарттар түзүлөөрүн билдирди. Жалпысынан 276 үй салынган, 181 үй Баткен районунда, Лейлек районунда 76 үй. Бүгүнкү күндө толугу менен көчүрүү маселеси эки райондо Баткен облусунда бүтүрдүк. Мындан кийин Баткен облусунда чек ара маселелери чечилип, азыркы учурда мен ойлойм өнүгүү жолунда турат. Коопсуздук жагын камсыздап бердик. Эске салса, Кыргызстан менен Тажикстан мамлекеттик чек араларын делимитациялоонун жыйынтыгында эки тарап айрым айылдарды алмашуу боюнча келишимге келип, макулдашылган. Буга ылайык Лейлек районунун айрым аймактары, Тажикстан Республикасынын Гафуров жана Расулов районунун Хистевраз, Маданият айылдарынын аймактарына алмаштырылууда. Мингүл Көчөрова, Абдрашид Саттаров, жаңылыктар. Исхак Разаковдун туулгандыгынын 115 жылдыгына карата мамлекеттик жана коомдук ишмердин туулуп өскөн Коросон айылында атайын күмбөздүн курулушу башталып, элдик урматтын дагы бир элеси жаралууда. Кененирээк кесиптешим Динара Курбанбекова айтып берет. Тактап айтканда, Лейлек сүлүктүү аймагы үчүн да маанилүү тарыхый окуялардын бири улуу инсандын урматына арналып Коросон айылында күмбөздүн курулушунун башталышы болду. Бул күмбөз Исхак Разаковдун балалык жана жаштык доору өткөн жер болгондуктан элибиздин сый-урматын чагылдырган өзүнчө ыйык жайга айланмакчы. Эң негизги максатыбыз бул Кыргыз Республикасынын ар кайсы региондорунан жана ошондой эле коңшу мамлекетибизден келген туристтерге баардык кызыгышат. Исхак Разаковдун төлөгөн жери кайсы, Исхак Разаковдун тууга өскөн айылы кайсы деп. Ошол себептен мына Исхак Разаков атабыз төрөлүп өскөн ушу Коросон өрөөнүндө бүгүнкү күндө күмбөз
куруу иштерин баштадык. Күмбөз жайгаша турган аймакка алып баруучу жолго атайын тепкичтер курулуп, айланасын көрктөндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Фундаменттер ашар жолу менен курулуп, иш-чарага мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер активдүү катышты. Артыбыздан бир искасын, ызак руху колдосун деген мааниде мына келип, күмбөзүнүн куруу алдында турабыз. Азыр мына бүгүн кызуу иш башталды. Ашар методу менен келип, азыр мына чоң өйдөгө чыкчу, чоң мунара могу жерге жакшы күмбөз курулат. Ушу азыр ишти баштадык. Мына таштарды терип келип, иш аябай кызуу жүрүп атат. Эл журтка кызмат менен аты калган мамлекеттүүлүктүн түптөлүшүнө зор салым кошкон улуу инсан Исхак Разаковдун туулгандыгынын 115 жылдыгы мындан улам мааракеси республика аймагында белгиленип, ар түрдүү иш-чаралар уюштурулуп жатат. Кошумчалай кетсек, курулуш иштери жыл соңуна чейин толугу менен бүткөрүлүшү күтүлүүдө. Мааракенин жыйынтыктоочу бөлүгү катары ат оюндары, улак тартыш сыяктуу улуттук спорттук иш-чаралар өткөрүлмөкчү. Динара Курбанбекова, Бакыт Саитов, жаңылыктар. Лейлек районунун чек ара аймактарынан жаңы конушка көчүп чыккан тургундарды ар тараптуу колдоо максатында президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменовдун демилгеси менен Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы менен биргеликте Лейлек районунун Разаков жана Максат айылынын тургундарына акысыз көмүр таркатылды. Жалпы 30 тоннадан ашуун көмүр жеткирилип, ар бир кожолукка 10 каптан берилди. Мындан сырткары жакынкы күндөрү конуштун тургундарына Лейлек райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан да акысыз көмүр берилери айтылды. Азыр бул жерде азыр мына Кыргыз көмүрдөн жардам келген экен. Көмүр 10 мишөктөн ар бир үйгө 60 кожолукка 10 мишөктөн көмүр берип атат. Рахмат. Алла разы болсун булардан. Бизге азыр керек маалда берип атат да. Көчүп келгенибизге азыр бир жума болуп калды. Мына азыр бир жумадан кийин мына көмүрүнөн берип атат. Дагы беребиз деди көмүр. Кулунда айыл аймагында көчүрүлүп чыккан үйлөргө жалпысынан 76 үй курулган. Ошолорго Кыргыз көмүр тарабынан ар бирине 10 каптан көмүр берилди бүгүнкү күндө. Жана жакынкы күндө Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын тапшырмасына ылайык Асылбек Жеңишбековичтин тарабынан ар бир үйлөргө дагы 5 каптан көмүр келип атат. 400 кап жакын арада тапшырылып беребиз. Көмүрлөрдү бардыгын ар бир үйдүн алдына алып келип, айыл башчылар жана айыл өкмөт тарабынан түзүлгөн комиссиялар таратып, ар биринен өз-өзүнө келип тапшырып берилип атат. Кыргызстанда 2 декабрдан 11 декабрга чейин адам укуктарын коргоо күнүнө карата 10 күндүк декада өтөт. Бул тууралуу Юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматы билдирет. Иш-чаранын негизги максаты калктын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу. Декада өлкөнүн бардык аймактарын камтып, ар бир жаранга акысыз жана квалификациялуу юридикалык жардам алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Декада учурунда өлкөнүн бардык жерлеринде атайын консультациялык аянтчалар иштеп, тажрыйбалуу юристтер, адвокаттар, мамлекеттик кызматкерлер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү жарандардын суроолоруна жооп берип, укуктук маселелер боюнча кеңеш беришет. Декада Баткен облусу боюнча төмөнкү жерлерде өтөт. Баткен шаары, Кыргыз поштасында, Кадамжай району, шаардык мэриянын имаратында, Лейлек району, шаардык мэриянын алдында. Соңунда спорт жаңылыктарынан. Кыргызстандык кикбоксчулар Бириккен Араб Эмирлигинин Абу-Даби шаарында өткөн дүйнө чемпионатынан байгелүү кайтып келишти. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, анда спортчулар 2 алтын жана 1 коло медаль жеңди. Мындан тышкары ардагерлер арасында Тахир Марасулов дүйнө чемпиону наамына ээ болду. 21-30 ноябрь күндөрү өткөн ири спорттук иш-чарага 150 өлкөдөн 2000 спортчу катышты. Чемпионат Бириккен Араб Эмирлигинин Муайтай жана кикбоксинг федерациясы тарабынан дүйнөлүк кикбоксинг уюмдары ассоциациясы менен биргеликте уюштурулду. Соңку сааттарга алынган жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Ушуну менен мен сиздер менен коштошомун. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө эсен туруңуздар.